саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутман күн. Аягынан 30 мекен таным сабагы. Сабактын темасы бизди курчап турган жаратылыш. Сабактын максаты тема менен таанышып аласыңар, мазмунун түшүнүп, суроолорго жооп берип, сөз байлыгыңар эркин сүйлөөгөңөр артат. Жаратылышты жакындан таанып, ага аяр мамиле кылуу менен байкоо жүргүзөсүңөр. Анда эмесе балдар, өсүмдүктөрдү кыймылдайт деп ойлойсуңарбы? Албетте кыймылдайт. Мынакей көрүп турган сүрөттөгү гүлдөрдүн ачылышынан билсек болот. Ошондой эле өсүмдүктөр, жаныбарлар жана адамдар жандуу жаратылыш деп аталат. Анткени алар дем алышат, азыктанышат, өсүшөт, көбөйүшөт. Ошондуктан жандуу жаратылыш. Ал эми тоолор, таштар, күн, жылдыздар, аба, суулар булар жансыз жаратылыш. Түшүнүп алдык балдар? Анда эмесе балдар, силерге болгон окуяны окуп берейин. Балапан. Ызатбек чымчыктын балапанын кармап келип торго салды. Бир күнү бала тордон оозун жапканды унутуп калган экен. Балапан умтулуп учуп чыгып баратып терезеге урунуп алды да кулап түштү. Бала аны байкап калып, тез арада кулап түшкөн чымчыкты колуна ала койду. Ал кичинекей балапан абдан кыйналып дем алып жатыптыр. Ошондон бери Ызатбек балапан алып келип торго кармап бакканды таштады. Демек, жандуу жаратылышка болгон мамилесин Ызатбек өзгөртүптүр. Демек, биз дагы жандуу жаратылышка кандай мамиле кылышыбыз керектигин билип алдыкпы? Демек, ага аяр мамиле кылышыбыз керек. Себеби ал жандуу жаратылыш. Анын дагы жаны бар, ал да бизге окшош жаны бар. Эми балдар, силерге тапшырма. Бул сүрөттөгү балдарга жакшылап карагыла, кылган иштерине көңүл бургула жана аларга ат коюп, алардын кимиси туура иш аткарып жаткандыгы жөнүндө айтып бересиңер. Дептериңерге жандуу, жансыз жаратылышты бөлүп жазып жөнөтөсүңөр балдар.